Саламатсыңарбы окуучулар? Балдар, силер менен аралыктан жолугуп жатканыма кубанычтуумун. Бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап, жылмайып коелук. Сабактын темасы бүгүнкү уран ядросунун бөлүнүшү. Сабактын максаты уран ядросунун бөлүнүшү жөнүндө маалымат алышат жана билишет. Окуучулар радиоактивдүүлүктүн жасалма жана табигый экендигине ой жүгүртүшөт. Окуучулар алган билимдери аркылуу бири-бирин баалай билүүгө, сыйлашууга тарбияланышат. Эми бүгүн ядролук бөлүкчөлөрдүн ичинен уран ядросунун бөлүнүшүн карайлы. 1939 жылы француз физиги Жолие Кюри жана немец физиктери Отто Ган жана Фриц Штрасман эксперименттик жол менен бир мезгилде уран ядросунун нейтрондору менен кагылышуудан бирдей эки бөлүккө бөлүнөрүн ачышкан. Уран ядросу учуп келе жаткан бөлүкчөнү өзүнө кабыл алган ядродон пайда болгон ортоңку ядро дүүлүк абалына келет. Чоңдуктары боюнча тең келген эки бөлүккө бөлүнөт. Уран ядросун бөлүктөргө бөлүнүүдөн жаңы нейтрондор пайда болушат. Уран ядросунун реакцияга киргенде эң чоң энергия бөлүнүп чыгат. Ар бир бөлүнгөн ядрого болжол менен 200 мефтен ашуун энергия туура келет. Уран 235 изотобунун ядросу тез кыймылдагы жана жай кыймылдагы нейтрондордун таасири менен бөлүнөт. Уран 238 ядросу энергиясы 1,5 мефтен чоң болгон тез кыймылдагы нейтрондор аркылуу бөлүнөт. Урандын ядросу ажыраган учурда экинчи нейтрондор урандын башка ядролору менен кагылышканда бөлүнүшүүнү пайда кылышат. Бөлүнүүдөн пайда болгон бөлүкчөлөр ар түрдүү болушат. Алар цинктен баштап самарий менен бүткөн изотоптордо кездешет. Массалык сандары 72ден 158ге чейинки аралыкта болот. Бөлүнүп чыккан бөлүкчөлөрдүн касиети болуп радиоактивдүүлүк эсептелинет. Бөлүкчөлөрдүн ядролору өтө дүүлүккөн нейтрондорду, электрондорду, фотондорду чыгаруу менен турукташат. Нейтрондордун таасири менен оор элементтерди да бөлүнүшү мүмкүн. Мисалы, плутоний 239 жана уран 233 изотобу. Балдар, силер бүгүн сабакта уран ядросунун бөлүнүшү жөнүндө маалымат алдыңар. Үйгө тапшырма. Уран ядросунун бөлүнүү реакциясы кандай жүрөт жана уран ядросунун бөлүнүү реакциясына мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөр кайсылар? Ушул эки суроого өзүңөрдүн түшүнүгүңөр боюнча кыскача жооп жазгыла. Эмдиги сабактан жолугушканча саламатта калгыла.